Акбаштар баскыла кетти үйгө. Булар үйгө келбей алганда. Талада жүрүшөт, анан үйгө келгенде жем берчүмүн буларга. Тусту аралаштырып, анан ал кезде туз сурашчу эмес. Анан кээде келип, кээде келбей, туз жебей, анан карабайсыздарбы. Топуракты өкүртүп аткан. Туугандар, шарпка карата вакцинаны саюуда аябай кечигип калды окшойт. Байкап турабыз, эми жукпаса экен деген ой болуп атат. Себеби дегенде шарп оорусу чыгып атыптыр өрөөндө. Анан эми малдарга жукпаса экен деген ой. Азыр вакцинаны сайыл деп турабыз. Негизи кечиктирбей жайлоодон келери менен дароо сайчубуз. Анан быйыл баягы кичине жагдайлар башкачараак болуп калды. Ошол себептен бир айга кечиктик дегичек деле мына башталат да. Ошол себептен азыр эми жукпаса экен деген ой. Жугуп калса бул оору аябай мындай шайды алат да, дарылаш керек, анан кармаш керек. Түйшүгү абдан көп. Ошол себептен кечиктирбей эртерээк сайыңыздар шарпты. Шарп оорусу аябай жаман. Аны талада жүргөндө байкабай калсаңыздар, малыңыздар бир жуманын ичинде от жебесе кете берет да. Ошол себептен этият болуп, баягы дароо сайганга аракет жасаш керек. Азыр малдарды камадык, эми мал доктурду күтүп жатабыз. Шарпка карата вакцинаны саябыз. Орусчасы яшур деп коет. Анан бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде бул видео аябай керек болот деп ойлойм. Мен деталдуу түрдө жакшы түшүндүрүп бермекчимин шарп оорусу тууралуу. Азыр сайганда кандай болот, эмне болот, өрөөндө жаныңызда кошуналардан мисалы шарп оорусу чыгып калса эмне кылыш керек, кандай дарылаш керек, ушул видеонун ичине батырганга аракет жасайм. Мени көргөндө эле булар шукап келе берет. Себеби дегенде жем берем да эртең менен анан кечинде. Тээди алыс жактан көрүп калса эле ушу кеч кирген малда анан эртең менен мөөрөй беришет да көргөн сайын. Сарайдын ичи даяр болуп калды. Полдор бүттү, аягына чыкты. Акырларды тазаладык, бул жерлерди тазалап койдук. Бир сыйра суу чачтык. Эми малдарды алып келип байлай берсек болот да. Саманды пресс кылып атабыз азыр. Аябай кургап кеттир. Көп туруп калган болчу бул арпа чабылгандан кийин. Бокторду кырып бүттүк. Азыр чыгарабыз. Анан бокты кык деп айтчы деп кээ бирде комментарийлерди окуп калам. Негизи бул кык эмес го дейм. Бул негизи аты бокта. Ар бир нерсени өзүнүн аты менен айтыш керек. Кыкты болсо азыр мен көрсөтөм кандай аталат. Кык болсо мына ушул да, мына кургак нерсе. Майда ушунун атын кык деп айтат да. Анан көң деген нерсе бар, ал катып калган, ушунун катыганын жана биз отко жагабыз го, ошону көң деп айтат. Буларды дагы айдап баратам, башка жакта жүрүшүптүр. Азыр биздин уйлардан шилекей аккан уйду деле көрө элекмин. Жукса бир күн болушу мүмкүн жуушуна, себеби дегенде биз бир күн мурун байкадык. Негизи күнөө өзүбүздө кечиктирип калыптырбыз. Бир ай мурун эле сайышыбыз керек болчу. Күнөөнү мойнуна алыш керек. Бир ай мурун сайып койсок, азыр маселе болбойт болчу да, вакцина иштей бермек. Вакцина апрелдерде сайылса, ушул октябрларга келип, жарым жыл өтүп, вакцинанын иштөө мөөнөтү түгөнөт дагы, анан ошондо жуга баштайт да. Ошол себептен азыр кайра жаңыртып, жазга чейин вакцинаны сайып койсок, 6 ай кайра иштей берет дагы, анан шарп оорусу жукпайт. Азыр ичтеги турган букаларга дагы шарп оорусуна карата вакцинаны сайып жатабыз. Бул букаларга сайылды. Буларга дагы сайыш керек. Себеби дегенде алдын ала ооруну дарылап койсо жакшы болот да. Ошол себептен булардан эми шарп болот деген коркунуч болбойт.
Kulaktan almak. 361, 54, 13. Букаларга бүтүрдүк. Вакцинаны сайдык шарпка карата. Бүгүн 22 октябрь, 4-күн. Анан сулууну 22си такай ченебиз да, салмагын чыгарып канча килограмм кошту деп. Анан ушул 8 айы толукталганда 155 килограмм болуптур. Мурдагы ай, эгерде жаңылбасам, 137 килограмм салмак болгон болчу. Анан азыр 18 килограмм кошуптур да ушул айда. Кичине азыраак, бирок болот. Большой болсо 225 килограмм экен, азыр 22-синде, буга 28-inde толугу менен 1 жылга толгон болот. Анан аябай жакшы көрсөткүч. Эми дагы 1 жума убакыты бар да, ошондо туура 1 жыл болот. 230 килограммдай салмак болот болуш керек. Анан 1 жашка ургачы торпо үчүн, ургачы кунажын үчүн абдан жакшы көрсөткүч. Себеби деген 1,5 жаштагы тай букалар, тай чоң букалар, алар деген 1,5 жашында 240-250 килограмм болот да. Анан бул ургачы болуп 230 килограмм 1 жашында абдан жакшы. Сонун жыйынтык биз үчүн. Ушундай улантып кете беребиз. 280 килограммга дагы аз убакыт калды. 1 ай, 1,5 айдан кийин, балким 2 айдан кийин анан букага кошуп чыгарганга аракет жасайбыз. Мен баягы айыл жергелериндеги көбүнчө тай букалардын орточо салмагын айтып жатам да. Андан оор болгондор деле бар. 300 килограмм, 350 килограммдык 1,5 жаштагы тай букалар барбы? Чоң уйдун балдары, генетикасы күчтүү болгон букалар. Бирок орточо эсеп менен мен мындай байкашымча көп жылдан бери биздин букалар 250 килограмм орточо салмак менен болот экен да, 1,5 жашка келгенде, жайлоого барып келген букалар. Симментал болсо 130 килограммдай. Негизи ченетпейт, качып кете берет да, ченейин десем. Анан сулуудан дагы 1 айга улуураак, анан кичине салмагы да кичинерээк да. Себеби дегенде бул мен алып келгенде, кышында алып келген болчумун, ошондо сук тийип ооруп калыптыр байкуш. Ошо менен кичине баягы өсүүсүндө биртке туруп калды. Ошол себептен жайыраак өстү да, бирок жетип келди. Себеби дегенде баары бир генетика бар да, мында тукум күчтүү да. Ошол себептен кийин өсүп кетет деген баягы ишенич бар. Чоңойот болуш керек деп ойлоп жатам. Бирдей эле жейт, анан өсүшү деле ушул усулум менен большойдукундай да, салмак алуусу. Балким кийинчерээк көбүрөөк салмак ала баштайт. Байкап турабыз. Дагы бир букан ичишип кетиптир. Мурдагы видеодо айткандай эле тоют көп. Же чөптөн болушу мүмкүн, же жемден болушу мүмкүн да. Бирок жемден болушу мүмкүн эмес, себеби дегенде астан эле баштайт да башында. Ким билет эми кандай? Балким чөп болтат, балким жемден болтат. Турат бул азыр чөп жебей. Анан ичин шиши кеткичекти жебей тура берет, анан кеткенден кийин анан жейт да. Бардыгына вакцина салып бүттү. Анан мен жаңы эле айткандай эле, эгерде шилекейи агып байкап калсаңыздар, биринчи признактары бул шилекей агат оосунан. Анан чөп жебей туруп калышы мүмкүн да. Эгерде көп убакыт өтүп кетсе, чөп жей албай калат да. Анан ошондо шилекей оосунан агып туруп калат. Ошондо оосун ачып карасак, бул таңдай оостун үстү жактары ириң басып кетет да, мындай былпылдак болуп калат. Ошонун ичине суу толуп калат да, анан ал жара болуп калат да. Ошону жаргандан кийин анан билинет да, оосун ачып караганда эле. Биз ушул кунажынын ичин оосун ачып карасак, ошондо кызыл болуп, жара болуп калыптыр. Демек бул шарп болду. Анан азыр башталып келаткан экен да. Шарп эгерде жаңы башталып
келатса вакцина сайылбайт. Эмне себептен дегенде вакцинаны сайгандан кийин ал шарп оорусун кайра оош бетер күчөтөт да. Күчөтүп малдын шайын алып аябай оосу балжырап дарылаганга оору болуп калат. Ошол себептен эң биринчи эмне кылуу керек экен? Биринчи малды жүргөн үйүрдөн, чогуу жүргөн үйүрдөн өзүнчө бөлүп, ушундай бир жайга алып келип камаш керек да. Анан контакт болбош керек. Башка мал менен букалар болсо алыс жакта жатышат. Анан бул шилекей аркылуу баягы жакын контакт болгондо жугат. Анан өзүнчө бөлүп туруп, анан шарпка каршы вакцинаны сайбай туруп дарылап баштайбыз. Биринчи бул антибиотиктерди сайыш керек. Антибиотиктерге баягы биз бицилин, нитокс, ушундай сыяктуу антибиотиктер бар. Вет аптекага барып сурасаңыздар айтат. Ушундай эмнени саям, шарп болуп калды десеңиздер, өздөрү айтып берет эмнени сайыш керек деп. Анан аны сайып дарылап башташ керек да. Оосун ачып, чеми спрей деп коет. Чеми спрей деген бар, жакшы эффективдүү. Ошондон чачып, марганцовка болсо марганцовка менен ысык сууга аралаштырып, оосун чайкап, жууп дарылап койсо кетет. Дарылоо мөөнөтү негизи чөп жеп калганга чейин болот. Эгерде чөптү өз алдынча жакшы жеп баштаса, демек айыгып баратат дегенди билдирет да. Чөп жей албай калат да, такыр оозуна ала албай калат. Себеби дегенде оорутат да. Анан ошондо айыгып кетет дагы. Андан кийин толугу менен айыгып бүткөндөн кийин анан вакцинаны сайып коет экен шарпка карата. Бүгүн экинчи күн. Көчө 2 доза бицилин сайдык. Жамбашка внутримышечный деп коет. Анан оосун болсо көрүп турасыздар, мына оостор көк, байкасаңыздар болот. Аке. Мо чекелери көк болуп атат. Буну болсо ушундай чеми спрей деген бар болчу, анан ал азыр аптекада сатылбайт экен. Лимаксин деп коет экен спрей. Ушундан жанагы таңдайындагы жараларды сыйрып туруп, анан ушундайдан сейип коебуз. Күнүгө эртең менен анан кечинде сейип койсок болот. Ошо менен дарылап турабыз. Анан антибиотикти болсо бицилинди кайра бүрсүгүнү сайсак болот 2 күндөн кийин. Бир сайып коебуз да, анан кийин айыгып кетет болуш керек. Байкап турабыз. Негизи чөп салып атам, чөп жеп атат, мынакей түгөтүп атат чөптү. Чөптү түгөтүп атат, анан жем жеп атат. Жем салып коюп турам, суу бердим жаңы эле. Болду, эми байкап турабыз. Ушинтип негизи оңой эле айыгат, бул 1 жуманын ичинде айыгып кетиш керек. Бирок жанагындай көп учурда көпчүлүк мал ооруса, мисалы ушунун буканын баары ооруса, баарын дарылаш керек болуп калат. Бул чоң түйшүк да, аябай кыйынчылык деп эсептесек болот. Ошол себептен ошол кыйынчылыкка туш келбей, бирөкө ооруса аны дарылап койсо жеңил болот. Анан баардык малга жугуп кетсе, анда аябай кыйын болуп калат да. Достор, кимге видео жакса, сиздерден лайк же болбосо кыргызча бармакты өөдө, анан видео менен бөлүшүңүздөр. Эмки видеолорго чейин